Өзбек тажиктер Волгоградтагы колонияны басып алгандар кимдер экени белгилүү болду. Волгоградтагы номер 19 колонияны басып алып, андагы кызматкерлерди барымтага алгандар Өзбекстандык жана Тажикстандын жарандары. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Азырынча колонияны басып алгандардын төртөө белгилүү болду. Алар Темур Хусайнов Өзбекстан, Рамзидин Ташев Назирчон Тоашев, ал эми Рустамчан Наврузи Тажикстандан. Өзбекстандык Темур Хусайнов 2018-жылы Волгоградда өтүп бара жаткан адам менен мушташа кетип, аны өлтүрүү сабап салган үчүн кармалган, калган 3 жаран баңгизатын ташыган үчүн камакка алынган. Учурда колонияга штурм башталды. Алдын ала маалымат боюнча, алгач террорчуларга Волгограддагы Тажикстандын диаспорасынын өкүлдөрү сүйлөшүүгө киргизилген. Андан майнап чыкпагандыктан штурм башталган. Алгач снайперлер террорчуларды жарадар кылышкан. Анан Росгвардиянын кызматкерлери штурмду улантып, колонияга кирип, террорчулардын бардыгын жок кылышкан. Террорчуларды жок кылуу маалында Тажикстандык 23 жаштагы Рустамчан Наврузи жанкечтилик жилет менен өзүн жардырууга аракет кылган, бирок система иштеген эмес. Атайын күчтөр аны жок кылууга жетишкен. Бүгүн 23 август күнү түштөн кийин Волгоградтагы номер 19 колонияны туткундар барымтага алышкан. Бул окуя Путинге жеткирилип, ал Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрдү. Маалымат булак Супер KG. Адахан Мадымаровдун ордуна келген Аккулу Бердиев деген ким? Бүгүн 23 августта Аккулу Бердиев Жогорку кеңештин депутаты болуп катталды. Ага белгиленген үлгүдөгү көөлүк жана төш белги берилди. Аккулу Бердиев 1966 жылы 2 мартта Ош облусунун Алай районундагы Кашка Суу айылында жарык дүнүйгө келген. 2002 жылы Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. 2005 жылы Хазирети Осман атындагы Ислам институтун аяктаган. 2008 жылы Ишан Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде экономика факультетин аяктаган. Эмгек жолун 1987 жылы Алай районундагы Чарбада айдоочу болуп баштаган. 1996 жылдан баштап жеке ишкерлик менен алектенген. 1994 жылдан 96 жылдар аралыгы Саякат жоопкерчилиги чектелген компаниясынын директору. 1996 Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жылдан 2004 жылдар аралыгы Кырчын жоопкерчилиги чектелген компаниясынын директору. 2004 жылдан 2012 жылдар аралыгы Север Югойл жоопкерчилиги чектелген компаниясынын менеджери. 2012 жылдан 2020 жылдар аралыгы Север Югойл жоопкерчилиги чектелген компаниясынын директору. 2020 жылдын октябрынан тартып Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты. Аккулу Бердиев 2015 жылы Республикада Журт партиясынан шайлоого катышып, 2020 жылдын октябрында мандат алган. Ал 21 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында ант берип, кызматка киришип, Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы тараганга чейин депутат болуп иштеген. 2021 жылкы парламенттик шайлоого Бүтүн Кыргызстан партиясынын катарында катышкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадымаровдун бошогон мандаты Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесиндеги Аккулу Бердиевге тапшырылды. Мындай чечимди Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бүгүнкү отурумда бир добуштан кабыл алды. Ал эми сентябрда Жогорку кеңеште ант берген соң расмий түрдө депутаттык кызматка киришет. Маалымат булак Супер KG. Олимпиада оюндарында кыргызстандык мушкерге секундант болгон өзбек машыктыруучусу сыйланды. Күн мурун Ташкентте өтүп жаткан эл аралык форум Олимпиада оюндарында кыргызстандык мушкер Мунарбек Сейитбек уулуна секундант болгон өзбекстандык машыктыруучусу Акмаль Хасановго Чыңгыз Айтматов атындагы медаль тапшырылды. Маданият, маалымат жана спорт жаштар саясат министрлиги билдиргендей, медалды Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Ассоль Молдохматова тапшырган. Мунарбекке секундант болгонума кубанычтамын. Биз боордош элбиз, бири-бирибизди колдоп, сезип турабыз жана достугубузду дүйнө элине көрсөтө алдык. Жогорку сыйлыкка болуп кыргыз элинин колдоосуна алынган мен үчүн сыймык, деди Акмаль Хасанов. Ассоль Молдохматова Хасановго медаль тагып, ак калпак жана чапан кийгизип, кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдирди. Мындан сырткары белгилүү сүрөтчү Сабитжан Бабажановдун сүрөтүн белек кылып, ысык көлгө чакырды. Маалымат булак Кабар KG. Ош аэропортунан 100 000 швейцариялык франкты чыгарып бараткан жаран кармалды. Ош шаарында жергиликтүү тургун чет элдик валютаны мыйзамсыз ташып чыгууга аракет кылган. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти.
Атайын кызмат тарабынан нак чет өлкө валютасын мыйзамсыз алып чыгууга каршы жүргүзүлүп жаткан ишараларын алкаганда Ош аэропортунан Кыргызстандын жараны 1999 жылы туулган Жаран кармалды. Ал Кыргызстандан Россияга 99.700 швейцариялык франк, тактап айтканда 9.835.405 сом мөлчөмүндөгү акча каражатын алып кетүүгө аракет кылган. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын үстүздөгү жылдын 22 августуна карата маалыматы боюнча бир швейцариялык франктын кыргыз сомундагы баасы 98.165. Маалымат булак кабар KG. Москвада ширеңке менен ойноп жаткан бала 6 унаны өрттөп жиберди. Москвада кичинекей бала ширеңке менен ойноп жатып, кокусунан 6 уна менен кичи автобусту өрттөп салган. Бул тууралуу Орус жалпыга маалымдоо каражаттары жазды. Окуя Солнцево аймагындагы Богданов көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин жанында болгон. Алгач курулуш таштандылары күйүп, андан соң жалын токтоп турган унааларга өтүп кеткен. Окуяга күбө болгондор унааларды сактап калууга аракет кылышкан, бирок баарын түртүп коопсуз жайга алып барууга мүмкүн болгон эмес. Телсиз жоонун кесепетинен 6 уна өрттөнүп кеткен. Эми полиция сары футболка кийген баланы издеп жатат. Күбөлөрдүн айтымында бала ширеңке менен ойноп жаткан, өрт чыккан учурда качып кеткен. Маалымат булак Сереп медиа. Жолдор турганда мына үйлөр портер жабай калды. Эки фурага кыпчылып калган портер Ошто жүрөгүшүн алган жол кырсыгы катталды. Кырсыкка Honda Fit үлгүсүндөгү машинада кириптер болгону айтылды. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Ош шаарынан үй алам дегендерге мэриядан жакшы кабар айтылды. Ош шаарында 7-10 жылдык мөөнөткө бөлүп төлөө менен өз басында үй алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Ош мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы ипотекалык жана үлүштүк курулуш шартында элди турак жай менен камсыз кылуу багытында 2024-2027 жылдарга жеткиликтүү турак жай программасын ишке ашыруу концепциясын иштеп чыкканы белгиленди. Үлүштүк программа жарандарга жөнөкөйлөштүрүлгөн шартта өз басында үй алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Анын алкагында муниципалдык ипотекалык ишкана менен Айыл банктын ортосунда эки тараптуу макулдашууга кол коюлган. Ага ылайык өлкө жарандары жашаган жерине, каттоосуна, иштеген иши, ишмердүүлүгүнүн багытына карабастан 7-10 жылдык мөөнөттө бөлүп төлөө шарты менен өз басында турак жайлуу боло алат деп жазылат маалыматта. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Нуржигит Кадырбеков: бирөөгө жалган жала жапса, сенин күнөөң кечирилет. Жогорку Кеңештин Ыйман-Нур фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков өзү тарабына жасалган кара пиарга көнүп калганын билдирди. Бул тууралуу эл өкүлү 22 августта УКМКда сурак берип чыккан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Кадырбеков соңку убактарда социалдык тармактарда анын дарегине айтылып жаткан сындар тууралуу төмөндөгүлөргө токтолду. Ошондой эле ал суракка Ыйман фондунун ишмердигине байланыштуу күбө катар чакырылганын айтып, тергөөнүн купялуулугуна байланыштуу кененирээк айта албастыгын билдирди. Мындан сырткары сурак учурунда анын депутаттык мандаты тууралуу кеп болбогонун айтты. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Тазабек Икрамов 19-июлда өз арызы менен мандатын тапшырган. Ага чейин 17-июлда УКМКда сурак берген. Маалымат булак Супер KG. Кечиресиз, айрым депутаттар ушул сурак берип чыгып анан мандатты тапшырып салдат да, сиздин мандат боюнча эч кандай кеп болгон жокпу? Андай кеп болгон жок, бул ушул жана предметти иш боюнча эле болду. Чоң рахмат. Соңку убактарда ушул Facebook'та, соц тармактарда сизге карата кара пиар күч алып атат да. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эми бул саясатта нормалдуу эле нерсе, ага көнүп эле калып атат. Эми руханий жактан алганда, бирөө жалган жала жапса, сенин күнөөң кечирилет. Мунун жакшылыктары да бар. Чоң рахмат, жакшы болдур. Бейшенин таманында тасмасы Оскарга көрсөтүлөт. Бейшенин таманында тасмасы Оскар сыйлыгынын чет тилдеги эң мыкты тасма номинациясы боюнча узун тизмеге киргизилет. Бул тууралуу Маданият маалымат министрлиги билдирди. Мындай чечим бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйдүндө кеңешүүдөн кийин жарыяланды. Бейшенин таманында тасмасын белгилүү режиссер Руслан Акун тарткан. Көркөм фильм бир катар өлкөлөрдө көрсөтүлдү. Эскерте кетсек, учурда чет мамлекеттердеги Оскар комитеттери талапкерлердин узун тизмесин түзүүнүн үстүндө жегердүү иштеп жатышат. Кылдаттануудон кийин атайын калыстар тобу кыска тизме түзүп, анын ичинен жеңүүчү тандалат. 97-чи Оскар сыйлык тапшыруу аземи 2025 жылдын 2 мартында легендаралуу Долби театрында Голливуд Лос-Анджелесте өтөт. Маалымат булак Репортер KG.